Мына китеп 1885-жылы чыккан. Зеланд деген тарыхчы, врач жазган кыргыздар деп. Айтып атпайбы, кыргыздар арий эл болгон дейт. Булар таш доорунда калыптанган себеби таш доорунда гана таандык салт жиликтерди чагуу дейт. Жакшы билесиз да. Кыргыз жиликти чагат. Өзбек тууганыбыз чакпайт, казак тууганыбыз чакпайт. Жиликти чагып чучугун алат, туурабы? Ооба. Бул палеолит доорунда гана таандык. Экинчи этнографиялык белги сөөк чыкканда өкүрүү. Бул палеолит доорунда гана таандык көрүнүш. Австралия эли 19-да жергиликтүү абориген эли 19-кылымда дайыма өкүрүк менен көмүшкөн. Алар таш курал менен, сөөк курал менен жашаган эл да. Бул илим муну аныктаган. Ошол жиликти чагуу, анан кийин жанагы андрон маданиятында, Афанасий маданиятында аялдардын сөөктөрү чачуштук менен коюлган. Чачуштук менен коюлган. Кемер курларынын калдыктары табылган. Көп санда томпой чүкө табылган. Кыргыздын гана тилинде томпой чүкөгө байланыштуу мен билгенден 37 сөз бар. Бөлөк элдерден сурасаңар сөөк дейт, астрагал дейт, ачык дейт. Башка сөз жок. А болбосо сөөк деп эле коет деми. Демек жанагы Афанасий андрон маданияты бул накта кыргыздарга таандык маданият. Ошо Берштам ошон үчүн жанагынтип далилдеген да. Андан тышкары мына бозону алалы. Бозо бул өзү таруу менен коноктон жасалат. Таруу менен конок дан өсүмдүктөрдүн ото түрүнө кирет. Бул сарымяк да. Бирок майда жаргылчактан өтүп уң болбойт. Кантип муну аш кылат? Кыргыздар кайнатып, потко кылып, угут салып туруп, анан суу менен сузуп керемет аш кылган да, туурабы? Ал эми ал талаачылык жаңы эле пайда болгон доорго таандык. Эмне үчүн? Буудайды, арпаны терең жердин кыртышын аңтарышын керек өсүш үчүн. Буларга болсо 5 сантиметр жерди сөөк, соконун сөөк учу чийип эле кетсе жетиштүү экен да. Көрдүңүзбү? Андан тышкары 1 гектар аянтка буудайдан 220 килограмм үрөөн керек. Арпа дагы ошондой. Бул болсо 6-дан 10 килограммга чейин эле таруу жетет экен. Байкадыңызбы? Тигилердин бышып жетилген доору убактысы 140-180 күн. Таруу менен конок 40-60 күндө бышат экен. Мунун бир эле терс жагы бул таранчы менен чымчыктар буларды койбойт экен да. Ошон үчүн кыргыздар жайлоого, салкын жерге барып, таруу менен конокту эгип, кадимкидей аш кылган да. Демек, ошол талаачылык пайда боло электе дагы кыргыздын ошолор менен аш кылган. Муна кыргыздан башка казак тууган бозо салбайт. Ооба. Өзбек туугандар бозо салбайт. Бул эмнени белгиси? Бул кыргыз ошол биздин доордон 3000-4 жыл мурда калыптангандын белгиси. Анан кийин жанагы андрон менен карасук маданиятында мүзөлөрдөгү томпойлордо уруулардын эн тамгалары коюлган. Бул баланча уруунун сүйөгү жатат деп. Кийин дөбө мүзөлөргө балбал таш коюлган. Анан ошо балбал ташка уруунун эн тамгасын коюшкан. Эми орус, немис тарыхчылар аларда эн деген жок, эн тамга билбейт алар. Алар бул эмне жазуу деп таптакыр чече албай коюшкан да. Азыр карасаң кадимки кыргыз урууларынын эн тамгасы. Муну эч ким талаша албайт, эч ким жокко чыгара албайт. Ошон үчүн ушул маалыматтарды билип отуруп, анан унчукпай кыргыздар 16-кылымда калыптанган жапайы маданиятсыз тарыхы жок эл деп кантип айтабыз? Күнөө болбойбу бизге?